кыйын акыбалдабыз негизи, момундай общий эле. Бирок кыштан чыгабыз Кудай буйрса. Жада калса ушул коңшу Кытайда да чоң маселе болуп атат. Ограничениялар кирген, Казакстанда ограничения кирди, Өзбекстанда ограничения кирди, Тажикстанда ограничения болуп атат. Мисалы, бүт өлкөлөрдө ограничения болот. Биз бүгүнкү күндө ограничения кылган жокпуз. Биз жанагы бизге көп суроолор берип атпайбы? Мисалы, лимит киргизип койду депчи. Лимит киргизип койду. Биз аргасыз киргизип атабыз. Жарык менен отурайлы деп атабыз. Мен буну биз ачыкпыз, элге ачык эле айтып атабыз. Жашыра турган эчтекебиз жок. Жашыра турган эчтекебиз жок. Да, проблемалар бар, көп. Бирок анын баарын биз айтып, элге жеткизип, максат анда эмес да. Максат элди кыштан алып чыгышыбыз керек. Мына кече жакында эле биздин ошол жердеги МЧСтен алып келген техникалар, жана арендованный техникалар багына, топливный бакка кум шекер менен тузду аралаштырып куюп кеткен моменттер болот. Себеп саботаж. Анткени ошол жерде тартип орноп атат бүгүнкү күндө. Ошол жерден биздин кыргыз көмүрдүн жетекчилерине прямой угрозаларга чейин келди. Сиз маалымдар билиңиз ошол учурда? Менин маалыматым бар. Бир ай иштеген жетекчи кабинетиме келип, мен иштей албайм, мен сахарым 17-ге көтөрүлүп кетти, мени үйдөн коркутуп атат, үркүтүп атат, мен бала чакам менен жакшынакай карлыкты көрүшүм керек деп арызын жазып кетип калган. Биринчи элдин айлыгын, пенсия пособиялардын баарын көтөргөндөн кийин, анан кийин тарифти көтөрөбүз деп биздин президентибиз тапшырма берген. Ошонун алкагында биз иштеп келатабыз. Ачык эле айтайын, биздин чоң проектлерибиз талашка түшүп атат азыр. Көбү таң калышы мүмкүн. Бирок биздин бүгүнкү күндө Садыр Нуркожоевичтин алып барган саясатын көрүп, мына бүгүнкү күндө көп препондор жоголуп, бюрократия жоголуп, жаңы тарифтик саясат кирип баштагандан баштап кызыгуулар көп болуп атат. Өлкөлөр ортосунда да талашуулар көп болуп атат. Мисалы? Эми аны айтпай эле Айтпайсыз. Андай болгондо, мисалы, Камбаратанын үстүнөн азыр мына чоң ири проект да бизге. Камбарата бизге эмес. Камбарата бул эң маани бизге генерация түбүндө керек. Суу сактап, сууду обеспечение жана бул Казакстан менен Өзбекстанга бизден да көбүрөөк керек. Бизден да көбүрөөк керек. Ошон үчүн Камбаратаны биз салышыбыз керек. Эгерде азыр биз ошо келип аткан инвесторлор менен сүйлөшпөсөк, сүйлөшүп бир натыйжага чыкпасак, мен ойлойм, буну улуттук проект деп келечекте өзүбүз салабыз. Өзүбүз салабыз. Мүмкүнчүлүк, конечно, жетет. Кудайдын буйруза тынччылык болуп, кыштан аман-эсен чыксак, эмдиги жылы Камбарата 1-дин салышына биринчи кадамдарды баштайбыз эмдиги жылы.